Bardigi shu zo'da, tog'da, muzda o'zunga nonni solib, chiptaga nonni solib jatamiz o'sha yoqda. Bo'yda oyoq haydab, bu yoq haydab. Endi bizga o'sha joydan bir kishini yordam berayotgansizlar deb keldik. Biz egarda o'shani biz hozirgida shu bozor sistemasida bozorga sotqiday bo'lsak, bu qo'ydim qilishdim, bu qo'yga mehnat qilishdim. Hojatni qolib aytadi-da. Aqtab aytadi. Misol Allohga shukr, o'sha 309-to'xtam bo'yicha yer berdi, status berdi, hukumat yordam beradi. Biroq yerni dedi bizga suv problema yerlaridan beradi-ki, elga o'xshab 5 hektar makalımda lazım men bularga yillab keldim. Shundan ko'ra 5 so'mdan 6 so'mdan sotib olmoqdim. Kelasan. Men qisqacha aytayın. Sizlerden qatınızlar kelgen, sizle tanıştık, Pervezonga çeyin alıp kirdik. Emin maksat kantip. Qanday qilib chiqaramiz? Buga çeyin Araşan baroda assotsiatsiya keldi, joluktuk, süйлөштүk, жол жобосун süйлөштүк, kantip chiqaramiz. Эми бул жерде жөнөкөй парода эмес. Официалдуу түрдө мындайча айтканда, мындан ары жайылтууга чыгарыш керек. Ал жерде деген этке эмес, жакшы мыкты кочкорлорго спрос бар. Биздин климатка туура келген парода алар дагы бар. Чында жайылтат элек деп кымбатыраак сатып ала турган болсо, ошону биз чыгарайлы деген максатта. Ал этке чыгарсак, анда бизге бүгүнкү күндө азыр эле бизге проблема болот. Etke çıkarganımızda bizge de aktavay. Туура. Bizden de çavanlar gelip koçkollarımızı görüp. Emin mындай кылып сүйлөшөлү. Мына мыкты, сөзүн алдым. Biz asıl tukum çarva boyunca bizim prezidentke, bizim жетекчилерибизге силерге рахмат. Bizde misal mana Özbekistan janыбызda, Kırgız, Kazakistan, Tacikistan bizim janыбызda. Ve biz onlardan asıl tukum boyunca sizlerge oyunlarını bildiğim var mı? Biz bir karış büyükteyiz. Bunlar bizden asıl tukum koçkor soraydı. Asıl tukum жылкыларды sorab otar. Asıl tukum uylar. Asıl tukum ve bazarda büyük üstünde torpakları uzaydı. Geçe gördüm 130 minge bebeyler. Geçe özgün bazarda. Büyük torpak fevralda tuğulganım. 130 minge bebeyler. Asıl tukum. Asıl tukumdan biz janыбыздагы өлкөлөрдөн biz кыйла астыдабыз. Biz oğa biz özümüz çıkıp barganımız yok. Bizde de azı Alatoğunu biz özümüz jasap alganımız yok. Sizlerden jardamlarмен болуп атат şu. Hökümet jardam berip atat, yer berip atat, kredit berip atat. Mıhtibek, men to'g'ri aytayın, bizden qo'ch-qo'ch bo'lib atat da. Biz O'zbekistonga o'tkiza olmayapmiz. Urug'tuqa. Urug'tuqa o'tkizmasak o'zing aytib ketding. Bizde aqtab aytadi da. Biz To'g'ri jeri şu O'zbekistonga kichine yo'l ochib bersinglar, tamoyildan налогын berayli. Biroq biz Araşandan kichine uy sotib olamiz. O'shaga kichine biz yordam so'rab keldikda, negizi. Ошон үчүн мен сиздер менен бир сыйра сүйлөшөйлү, чечишейли, кандай кылабыз? Официалдуу түрдө мына ветеринардык кызматтын адиси ошол боюнча жооп берсин. Ал кандай жолдор менен чыгыш керек, карантинге туруш керек, карантинге кандай туруш керек, официалдуу түрдө парода катары банитировкадан өтүш керек, билем книгасы болуш керек, билем свидетельствосу болуп, ошондой таризде чыгарышыбыз. Биз уруксатты бергенбиз асыл тукум койлорго. Эми асыл тукум кой болгондон кийин анын банитировкадан жөнөкөй эле биздин колубуздагы койлор асыл тукум болуп чыгып кетип, биздин рыноктагы эттин баасына эме болбош керек, тийбей калыш керек. Андан экинчи жагы бар. Фермер дагы бул кыргыздын жараны. Сиздер да ошончо эмгек кылды, ошончо селекция иштерин жүргүзүп аттык, ошондой деңгээлге чыгып атасыз. Тиги коңшу мамлекеттегилер дагы биз ушундай өндүрөйүк деген деңгээлге жеткирип атасыздар да. Жакшы козу-кочкор чыгарып атасыздар. Ошону официалдуу түрдө кочкор катары. Мисалы, буга чейин но кочкордун баласы линиясы, нонун баласы жакшы деп туруп кызыктар болуп, жана сиздердин выставкаларга келип көрүп жактырса, ошону чыгарып кете тургандай болсо, андан кийин ошонун тартибин, механизмин карап көрөлү да. Sen bargan выставкаларда ошондо Өзбекстандыктардан көзү büyük ушуну алайлы деп, бирок алып кетиштин айласы жок. Алып кетиштин айласы жок.
Эми бул жерде мындай. Жакшы эле сиздерди түшүндүк, кабыл алдык. Катыңыздарга мен бүгүн эртең ответ даярдап турам. Командировкадан өтүп, парода катары кат Ошо басып, канча алатоо деген неме барбы мындай? количество? 48-50 миң баш бүгүнкү күндө алатоо парода катары катталган. бул немеде бул катталган. Бирок катталбаганы дагы ушунча бар. Андан Турасы барбы ушу катталганы дагы ушунча бар. Андан да көп. Биз азыр катталган жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Катталбаганда ал башкача. Азыр мисалы үчүн ошо койдун санына карап деле ар бир асыл тукум чарбасы барларга квота берип койсо деле болот да. Жок, анда деген кыйын болуп калат. Ал дагы биздин башыдан өттү. Аны дагы өткөргөндө карантинге бертеш керек. Ал жерден договор түзүш керек. Договор түзгөндөн кийин лаборатория өтүш керек. Лаборатория өткөндөн кийин СИОЖдон ветеринардан разрешение алыш керек деген жерлерге келгенде кыйын болуп калат. Ошон үчүн бир айда мисалы 100 баш чыгарсак, мисалы 100 баш чыгарсак, ошону кайсыл жерден чыгарабыз? Ветслужба ошол жерде карантин деп объявить ете турган болсо, ошол жерден кан алат, ошол жерден база кылат, разрешение алат, бүт бардыгын бир жерден жөнөтө турган кылат, отправка кылат. Аны дагы ветслужба өзүнүн порядоктарын айтып берсин. Ошон үчүн баягы сиздер менен жолугуп сүйлөшөлү, бир келишели деген максатта сиздерди алыстан болсо да чакырганыбыз ошол болду. Рахмат. Бир чечимге келели. Сиздерге да туура болсун, бизге да туура болсун. Анан баягы чыгымдарын төлөгүн, налог жагын төлөйбү, анан официалдуу түрдө чыгарган жагы кандай болот? Аны дагы үч жерден сүйлөшүп келишип. Канча турат? Орточо бааңыздар. Биздики ушу 40 миң сом. матка койду. ооба. 60 миңден мисалы чоң 3-4 кошкондор сатышы. Негизи биз Бирок мен буну айтышымдын себеби Средний. биздики төлөмү Арашандыкы мисалы үчүн 18 миң экен, бир койдун төлөмү. Биздики ондой ошо туура келбей калат. Онда биз аяка алып өтүп сатыштын кереги жок болуп калат. А бизде базар баасында ошол баада болуп атат, Кыргызстанда. Базар баасында. Базар баасында. А биз аяка сатсак кандай болот? Аяка сатсак Өзбекстан ашып келсе бизден 5 миң 10 миң ашча болушу мүмкүн. Биздин сомго. Эми алып биздер ошол жака алып өтүп сатышыбыз, ушуну биз ушуну 5-10 миң болсо ham ушуну пайда көрөлү деген. Мисалы мен 50 та кошкор сатсам, 50 кошкор сатсам, 10 миңден сатсам, 10 миңден бирден ашырып сатсам мен мисалы үчүн 10 миңден сатканымда 50 миң. 500 миң. 500 миң Эле токошкор. Биздин аракет. Бирок биз өзүбүз ойлонуп көчөдөн келген жокпуз. Биз ушу Ош, Жалал, ошо асасан жетеси жерде калды, 3 областтан топтолуп келдик. Азыр ошондо баягы мисалы азыр бир асыл тукум фермерге эле уруксат берсек деп атпайбызбы? Бир областка мисалы Ош областына, Жалал Абад областына, Баткен областына бериш керек да. Ошол деп Азыр азыр бир эле Оштон чыкса, Ошко бардыгы Ошко неме кылып алып барбайт да. Өзү дагы бир нерсе бар да. Өзү муну өткөзгөндө бир гана достуктан гана өтөт бул. Башка жерден өтпөйт. Жок, азыр только Кеңсайдан өтүп атат да биздики. Достуктан өткөрбөйбүз биз. Кеңсайдан өтүп атат. Малкой өтпөйт. Жалал Кеңсайдан. анда Жалал Кеңсайдан өтүп. Онда жакшы болупту дагы. Бирок биздин катаңгөлөрдөн балабыз болуп атат. Ошолорго ояктан биз Өзбекстан багы 2-3 төлө албала берет ушудан деп атат. А биздикилер тоташ болуп жарабаган койлорду олар алып кетебиз деп. 100 баш, 200 баш сурагандар бар да. Этке сатып бергенден көрө олар кичине олорго сатсак бизге мындай кичине пайда болот. Бул монетанын экинчи жагы бар да. Азыр сиздер мына арзан эле 50 миң, 48 миңден чыгарып жибердиңиздер. Чыгарып жибергенден кийин биздин рынокто баа көтөрүлүп кетпейби деген маса. Бүгүн күндөн күнгө эттин баасы көтөрүлүп атат. Биз мамлекет колдон келишинче кантип элди турукташтырайлы деп бул жагында бул бүт жагынан изилдеп атабыз азырчы. Азыр мен оң солду ойлоп сиз мен негизи ушул жерде кызматым сиздерге адвокат. Мен сиздерди колдошум керек. Сиздердин алдыңыздардан сүйлөшүм керек. Ошо сиздерди колдоп сүйлөгөн катары ушуга көбүрөөк кирешет тапсаңыздар, менин жетишкеним ошол болуш керек. Негизичи, анан экинчи жагы да бар да.
ел тұрады да бияқтачы. Көбірек, мысалы 50 мың фермер болса, бияқта уже 6 миллион ел тұрады. Ошол елге дағы еттің басы көтеріліп кеткенге ошол адамдар біз неме болып қалбашыбыз керек да. Бізде мисалы мал қойымыз азыр Аллаға шүкір мұхтер Алай деген жайлауыз барып көріп келді. 1 квадрат метрге билден десең ham жалғаншы болмайсың. Мал қойып батпайды да бізде. Ең үшін біз бізде оша асыл тұқым қойды, ошаққа алып сатқанымызда мысалы бізге фермерлер кіші 5-10 тиын пайда болып отыр. Бірақ оны алып шықпай мені сойғыдай болсақ, ошақ қойды бізде. Жоқ, мындай аяққа бұрап бірінші класстар шығады екен, Өзбекстанға бірінші класстар шығады, элиталық ойыншылар қалады да, бірақ элита бірінші класс бұл асыл тұқым чарбаларда тұрады. Балетировканың жиынтығы бар. Бұл ацанға қылған, бұл балетировка, бұл элита, бұл бірінші класс деп тұрады. Ертең шығып атқанда, мына бұл қойдың картасы. Картада балетировкасы тұрады, результаты менен деп тұрады. Биркасы да. Ошондо менен, биркасы менен, номери, полный, родословный данные. Эми ошондой механизм менен чыгарып кетишип. Закон дейді, законы болуш керек. Документтерін шығарсақ, жақсы болады. Біздікі Өзбекстанды жақшылап ақша қаламыз болды. Бірақ біз өткіз албағанымыз. Хотя бірінші класстарымызды жақсырақ қылған сатып алышымыз. Бірінші класстарымызды біз balki $1000 чейин сатып аламыз. Өкмөткө ham пайда, өзүбүзгө ham пайда деп өкмөт. Адам бізде жағы бір чоң проблемамыз бар азыр. Мұхтерге мен Қырағылжадан келдім. Сізге де телефоннан хабарласып отырмын ғой. Азыр Айлбанкта 3%-тен ақша барған екен. Біздің Алатау ойларына есепшоты келбей қалған. Азыр Айлбанк талап қылып отыр, түсініңізші? Азыр киргиздик. Азыр бұл жаққа ақшасы өзі 300 миллион қалған екен. Дополнительный 400 миллион ақша қарап атабыз. Ошол жерге Алатауны қошып кетатабыз. Бұға чейін мен бұл жақта жоқ болчу, ачымын башка кызмат делеп. Ошону кабыл алып атканда Алатау кирбей калыптыр. Азыр киргизип документ баратат. Эми мен кичине туура эмес айтып коюшум мүмкүн. Bir ay аяк бияктарында уже кабыл алып калса, сиздер Алатауда ошентип кетсек болот. Бирөө кредит алса, барбы, сиздердин мал берет, кредиттин акчасын сизге берет. Сиз менен келишим түзсө боло турган. Азыр акча берилбейт да, мисалы мен буга кой сатсам акча. Бул маселе жеңилдир. Бул маселени чечсек болот. Bir ay аяк биягында уже чечсек болот. Сиз анан эмечи? Асыл тұқым статусы бар чарбалар. Банктан макталай акча алышыбыз керек болот да. Товар эмес. Ал эми банктагылар товар түрүндө беребиз деп атат. Биздин 3% кредитибиз бул накталай акча берилет силерге. Колуңарга акчаны аласыңар, бирок максаттуу жолу барып бирөө менен келишим түзүп, сиз акчаны колуңузга аласыз. Алып барып келишим түзүп берип туруп акчаны сиз которосуз. Сиз бересиз. Бирок анын отчетуну мен бул чарба менен келишим түздүм, акылы менен түзүп туруп, мен договорун алып барып, мынча сомго сатып алдым деп бүт баарын договорун бересиз. Бул кредит. Кредит бул колуңузга тиет. Буга чейин лизинг берип келген. Лизингде ал деген товарный лизинг. Ал кредит товарный берилет. Анан өзгөчө мына Оштогу жанагы финансы кредитный холдинг менен берилип аткан 1,5%тен берилип аткан насиялар ал деген товарный. Ал товар. Биздин 3%тик насиябыз ал колуңуздарга акча тиет. Жок, Алатауну киргизебиз. Буга чейин 3% азыр деле бар. Башка уй алам, амус алам, швец алам десеңиз, ага сизге акча берет. Акчаны алгандан кийин сиз барып туруп асыл тукум статус алган чарба менен келишимди түзүп, барып туруп көрсөтүп, мен мынча алам деп туруп дегенде анан берилет. Ал акчалай берилет сизге негизи. Анан КПК бар. Кредитование агропромышленный комплекс. Ал деген 6% менен ет өндүрөм десеңиз, ушундай дегендерге каралат. Ал деле кредит берилет ал. 5 жылга 6% берилет. Эмечи ветеринар хозяйствоға карантин бизге эмес деле жок. Аны обязательно бир жерге барып карантин уюштуруш керек, аны чогулуш керек деген деле жок. Мисалы сиз өзүңүз чарбаңызга сиз өзүңүз регистрация кылып чыгарасыңыз го, айырмача. Сен айткандай болду да. Ошондой эле болсо, бирөөгө ташып барып бул жерде бул мындай кылсаңыздар болот. Азамат айтып атканы чарба барып реестрге туруш керек. Экспорт, импорт деген өзүнчө реестр, надзордун ушундай реестр бар.
ким чыгарып атат? Анын үчүн өзүнүн шарттары болуш керек. Өзү ошол жерге карантин кое тургандай мүмкүнчүлүк болуш керек. Biz kimle kayrılaz ошондо? Biz Suzak rayonu болсо, Сузак району болсо Жалал Абад областной эми бар. Ветеринардык фитосанитар кызматы бар. Жалал Абад шаарында отурушат. Ошо надзор деп коет. Ошолорго кайрыласыз. Менин чарбамды реестр коюп бер деди. Аны алар сизди реестр коюп. Жок, райондун эмесине, компетенциясына кирбейт ал. Областтыкына кирет. Ар бир областта өзүнүн эмеси бар. Башында ушу ассоциациянын реестрде туруш керек бе? Ассоциация эмес, ар бир киши өзүнүн чарбасы. Биз ассоциация менен иштейбиз. Ассоциация менен иштегенде негизи эми бул жерде ассоциациянын сөзү сүйлөнүш керек эле да. Ассоциация айтыш керек эле ушул жерденчи. Жетекчиси же жардамчысы, замы айтыш керек эле. Жок, биз мындай кылабыз. Контролду бериш керек. Ассоциация биз мындай кылабыз. Биз ушун үчүн ассоциациябыз. Ала Тоо пароданы биз чыгарган атабыз. Дагы өнүктүргөн атабыз. Ошон үчүн мен ассоциация бир жерге карантин коем, ошол жерге топтойсуңар, мен айткандар гана чыгарат деп. Реестрге коесуңар, ветеринардык фитосанитар кызматына. Аны агрополдинг менен договор түзөсүңөр да өзүңөр да чыгарып берсеңер болот. Ар бириңер өзүңөрдүн хозяйствоңа карантин бизге эмес деле жок. Аны обязательно бир жерге барып карантин уюштуруш керек, аны чогулуш керек деген деле жок. Мисалы сиз өзүңүз чарбаңызга сиз өзүңүз реестр түзүп чыгарып берсеңер болот, айырмачылык. Sen aytgандай болду да. Ошондой эле болсо, Бул жерде бирөөгө ташып барып бул жерде бул мындай. кылсаңыздар болот. Азамат айтып атканы чарба барып реестрге туруш керек. Экспорт, импорт деген өзүнчө реестр, надзордун ушундай реестр бар. Ким чыгарып атат? Анын үчүн өзүнүн шарттары болуш керек. Өзү ошол жерге карантин кое тургандай мүмкүнчүлүк болуш керек. Biz kimle kayrılaz ошондо? Biz Suzak rayonu болсо, Сузак району болсо Жалал Абад областной эми бар. Ветеринардык фитосанитар кызматы бар. Жалал Абад шаарында отурушат. Ошо надзор деп коет. Ошолорго кайрыласыз. Менин чарбамды реестр коюп бер деди. Аны алар сизди реестр коюп. Жок, райондун эмесине, компетенциясына кирбейт ал. Областтыкына кирет. Ар бир областта өзүнүн эмеси бар. Башында ушу ассоциациянын реестрде туруш керек бе? Ассоциация эмес, ар бир киши өзүнүн Биз чарбасы. ассоциация менен иштейбиз. Ассоциация менен иштегенде негизи эми бул жерде ассоциациянын сөзү сүйлөнүш керек эле да. Ассоциация айтыш керек эле ушул жерденчи. Жетекчиси же жардамчысы, замы айтыш керек эле. Жок, биз мындай кылабыз. Контролду бериш керек. Ассоциация биз мындай кылабыз. Биз ушун үчүн ассоциациябыз. Ала Тоо пароданы биз чыгарган атабыз. Дагы өнүктүргөн атабыз. Ошон үчүн мен ассоциация бир жерге карантин коем, ошол жерге топтойсуңар, мен айткандар гана чыгарат деп ассоциация сүйлөш керек эле. Бул жерде үч күнү салым кошкон адам болушуңуз керек. Ар кимдин өзү эле таштап койсок, ассоциациянын бул жерде роли жок болуп калып атат да. Туура. Менде бир суроо бар да. Биз эми Ала Тоого катталган балдар бар да. Мына фермердин эмеси жок. Ошолордон сен айтканга биз макул көрүп атат да. Эми 10 кою барлар эми кошулуп атат. Кичине болсо эми салымын салды да балдар. Ошо ассоциация түзүп алсак, биз областка ошо туурабы дегенде ал балдар эми сатып калса кичине сүйүнүп калат деген ой биздики. Биздин баягы документибиз бар эле, биз асыл тукумубузду биз өткүзө берсек, ал балдардын да мээнети бар да. Мына Ала Тоого салым кошкон жерлери бар. Бул жөндөн болуп кеткен жок. Ошон үчүн алар капа болуп калышы мүмкүн. Мен сенин сөзүңө кошулам. Ассоциация түзүп, Жалал Абад областы. Анан сеники өтөт, сеники стандарт десек, ал балдар сүйүнүп калат. Туура. Кичине мындай рычаг болуш керек. Рычаг кылайлы. Туурабы? Канча жамаат азыр бизде Жалал Абадта канча район бар. Андан асыл тукумга өткөндөр 4-5 эле да. Мен Сузак районунан бир меники өтүп атса, ал балдар карап турса, мен бетим чыдабайт да. Мен ошо кичине координатормун областта. Мен ассоциация чечип кышка. Болду. Эми айлык беребиз, плановый. Айлык беребиз, ал бекер сайын. Болду. Калганын сиз баягы бирке бастырат, башка дегендин услугасын ала берет. Ала берсин. Топта сайышы бекер болот. Вакцина бекер, сайышы бекер. Өкмөт берсе, Өкмөт сатып берген, бекитилген вакцина бар. Ошо күчүнө кирдирип кирилекпи? Азыр проект бар. 2027-де Албагында бойдон асылып алат. Азыр